Кудайдын уулу Иса Машаяктын жакшы кабарынын башталышы. Эң башында сөз бар болгон. Сөз Кудайда болгон, жана сөз Кудай болгон. Сөз эң башында Кудайда болгон. Бардыгы ал аркылуу башталган. Эмне башталса да ансыз башталган эмес. Анда өмүр болгон. Ал өмүр адамдар үчүн жарык болгон. Жарык караңгыда жаркырап турат. Караңгылык жарыкты каптаган жок. Кудай жиберген бир адам болгон. Анын ысымы жакан эле. Ал күбөлөндүрүү үчүн келген. Баары ал аркылуу ишенип калыш үчүн, ал жарык жөнүндө күбөлөндүрүү үчүн келген. Ал жарык эмес болчу, бирок жарык жөнүндө күбөлөндүрүү үчүн келген. Бул дүйнөгө келген ар бир адамды жарык кылуучу чыныгы жарык бар эле. Ал бул дүйнөдө болгон, дүйнө ал аркылуу жаралган, бирок бул дүйнө аны тааныган жок. Ал өз элине келди, бирок өз эли аны кабыл алган жок. Ал эми аны кабыл алып, ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилди. Алар кандан эмес, дененин каалоосу менен эмес, эркектин каалоосу менен эмес, Кудайдан төрөлүштү. Сөз адам болуп биз менен жашап турду. Биз анын даңкын, атанын жалгыз уулунун даңкын көрдүк. Ал ырайымдуулук менен акыйкатка толо эле. Жакан ал жөндө бийигүн менен мындай деп күбөлөндүрдү. Менден кийин келе жаткан менин алдыма чыкты. Анткени ал менден мурун эле бар болчу, деп мен ушул адам жөнүндө айткам. Андагы толуктуктан бардыгыбыз ырайым үстүнө ырайым кабыл алдык. Анткени мыйзам Муса аркылуу берилди, ал эми ырайым менен чындык Иса Машаяк аркылуу пайда болду. Кудайды эч ким эч качан көргөн эмес. Аны бизге атанын ичиндеги жалгыз уул көрсөттү. Урматтуу Теопил, биздин арабызда кеңирүү белгилүү болгон окуялар жөнүндө көптөгөн адамдар баяндап жаза башташты. Бизге ал окуяларды башынан бери өз көзү менен көргөндөр жана Кудайдын сөзүн таратуучулар айтышкан эле. Ошондуктан бардыгын башынан баштап кылдаттык менен изилдеп чыкканымдан кийин мен да сага ирети менен баяндап жазып жиберүүнү туура таптым. Бул аркылуу сен өзүң уккан сөздөрдүн чындык экендигин билип каласың. Иса Машаяктын санжырасы. Ал Дөөттүн уулу. Ал Ыбрайымдын уулу. Ыбрайымдан Ысхак, Ысхактан Жакып, Жакыптан Жүйүт жана дагы башка балдар төрөлгөн. Жүйүт менен Тамардан Перес менен Зирак төрөлгөн. Перестен Хесрон, Хесрондон Рам төрөлгөн. Рамдан Аминадап, Аминадаптан Нахшон, Нахшондон Салмон төрөлгөн. Салмон менен Рахаптан Бууз төрөлгөн. Бууз менен Руттан Обейт төрөлгөн. Обейттен Жишай төрөлгөн. Жишайдан Дөөт падыша төрөлгөн. Дөөттөн Сулайман төрөлгөн. Сулаймандын энеси мурун Уридин аялы болчу. Сулаймандан Рехабам, Рехабамдан Абиям, Абиямдан Аса. Асадан Жошапат, Жошапаттан Жорам, Жорамдан Узия. Узиядан Жотам, Жотамдан Ахаз, Ахаздан Хиския. Хискиядан Менаше, Менашеден Амон, Амондон Жошия төрөлгөн. Бабыл өлкөсүнө туткундалып бара жатканда Жошиядан Жаяким, Жаякимден Жаяхин жана дагы башка балдар төрөлгөн. Бабыл өлкөсүнө туткундалып баргандан кийин Жаяхинден Шалем төрөлгөн, Шалемден Зоробабыл. Зоробабылдан Абыют, Абыюттан Илияким, Илиякимден Адзор. Адзордон Садок, Садоктон Аким, Акимден Элиют. Элиюттан Элазар, Элазардан Матан, Матандан Жакып төрөлгөн. Жакыптан Мариямдын күйөөсү Жусуп төрөлгөн. Мариямдан Машаяк деп аталган Иса төрөлдү. Ошентип Ыбрайымдан Дөөткө чейин бардыгы болуп 14 муун, Дөөттөн Бабыл туткундугу убагына чейин 14 муун, Бабыл туткундугу убагынан Машаяк төрөлгөнгө чейин 14 муун. Адамдардын ою боюнча ал Жусуптун Элинин, Мататтын Лебинин, Мелхинин, Жанайдын Жусуптун, Мататиянын Амостун, Накумдун, Эслинин, Нагайдын,
Maattın, Matatyanın, Şemeydin, Cusuptun, Cüyüttün, Cahanandın, Resanın, Zorobabıldın, Şaltiyeldin, Nerinin, Melkinin, Adının, Kosamdın, Elmadamdın, Erdin, Josenin, Elezerdin, Jöremdin, Matattın, Lebinin, Şımıyondun, Cüyüttün, Cusuptun, Jonamdın, Eliakimdin, Meleyanın, Menanın, Matatanın, Natandın, Dööttün, Cişaydın, Obeyttin, Buuzdun, Salmondun, Nahşondun, Aminadaptın, Ramdın, Hesrondun, Perestin, Cüyüttün, Jakıptın, Iskaktın, İbrahimdin, Teraktın, Nahordun, Seruktun, Reyunun, Pelektin, Eyberdin, Şılaktın, Kaynandın, Arpakşattın, Şemdin, Nuhtun, Lemektin, Matuşaldın, Enoktun, Carettin, Malaleldin, Kaynandın, Enoştun, Şettin, Adamdın, Kudaydın oğlu.